Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Бул видеодо мен бир 2-3 маселени көтөрдүм. Сиздерге керектүү нерсе, ошон үчүн ушул видеону бир 10 мүнөт убактыңыз кетет, 10 мүнөт убактыңызды аябастан бир акырына чейин көрүп койгонго аракет жасасаңыз. Анан экинчи сиздерден суранып кете турган нерсе, ушул видеонун башталышында эле ушул видеого бир лайк басып кетсеңиз аябай жакшы болот эле. Жакса да жакпаса да басып кое бериңиз. Анткени сиз ошону менен көпчүлүк адамдарга жардам бересиз, көпчүлүк көрөт бул видеону. Урматтуу туугандар, мен бир сураныч менен кайрылып атам сиздерге. Өткөндө видео койбодумбу? Жана порошок туурасындачы. Эми порошок жогорку деңгээлде болот десем жаңылышпайм, анткени себеби жашыл дагы болот анын ичинде, кам сүт дагы болот, анан тамыры да кошулуп атат бул жердечи. Анан жакындашып калды, Кудай буйруса. Бул жерде эми мындай экен да, жөн эле баардык нерсени эле улуксаат берип эле сразу мына чыгара бер дебейт бул жердечи. Ар бир нерсени аябай тщательно текшерип, ушул адамдын ден соолугуна пайдасы барбы, зыяны барбы, баардыгын текшерет. Анализдердин өзүнөн эле 4 анализ алып атат. Азыр ошолордун баары текшерилүүдө турат. Жанагындай оор металлдар жокпу? Айтса айтпаса деле жок, бирок текшерип коюшат экен да. Анан жанагы микроорганизм деп коет. Мисалы, плесни барбы ичинде, же болбосо дагы башка бир адамдын ден соолугуна зыян келтире турган микроорганизмдер барбы деген анализ болот. Аны текшерет. Анан пищевая ценность деген болот. Калориясы канча, сахары канча, дагы башка баардык нерсесин текшерет. Андан сырткары анан витаминдери текшерилет. Американын мен деген жакшы лабораторияларына берилген. Эгер кийин алып калсаңыздар, сайттарын коебуз, ошол лабораториялардын өзүнөн көрсөңүздөр болот. Денисак деген кыргызча кылып туруп Америкада компания ачтым. Анан азыр эми ошол Денисактын атынан азыр ошол лабораториялар текшерилип атат. Анан бул жерде мындай болуп атат да, туугандар. Буга лицензия алыш керек, буга дагы башка нерселер керек. Ошон үчүн азыркы мен жанагы 2 жыл, 2,5 жыл, 3 жылдан бери жазып аткан мендеги кубанычтагы результаттарды алып барып тапшырдым да, муну бериш керек сөзсүз түрдө. Результаттардычы, анан карап, сайттардан көрүшүп, баардыгы тең мындай эскирип калыптыр, алардын кайра кийинки результаттары кандай болду. Ошон үчүн мындай свежий, жаңы результаттардан таап жөнөтсөңүз деп атат. Эми бул сиздер үчүн эле, туугандар. Сиздерге да жөнөтөбүз, анан ошол эле Америкада, башка өлкөлөргө да жөнөтүлө турган нерсе булчу. Анан сиздер бир жардамга келип ушул результаттарды жазып койсоңуздар жакшы болот эле. Сиздерден бир эле сураныч ушу: ким результат алып аткан болчу болсо, ошол результаттарды мендеги кубанычка, аны билбесеңер, ушу суроо жоопто болсоңор суроо жоопко, болбосо менин личкама тартынып бирөөлөрдөн мындай айбыксаңар, ооруңарды жашыргыңар келсе, анда ошо менин личкама жазып, мончадан бери ичип аттык эле деп, диагноз керек экен да, диагнозуңарды точно врачтан ушул кам сүттү ичкенге чейин сөзсүз жанагындай врачтарда жүргөнсүңөр да, диагноз коюлган. Ошол диагнозду мынчадан бери моундай деген диагноз менен ооруйт элем. Ошол монча ай ичтим, кам сүттү ичтим, көкширени ичтим. Анан ушундай результат болду, азыркы мезгилде мынандай болду, мындай болду деп ушу сиздер жазып берсеңиздер, мага бул керек болуп атат. Атайын лицензия бере турган жерлерде ушундай талап коюлат экен, ошону бериш керек экен. Анан эми лабораториялардан бүтүп атат, Кудай буйруса. Эгер бүтүп калса, ошо жаңы жылга чейин жөнөткөнгө аракет кылам сиздер тарапкачы. Бирок эми аны жөнөткөндө дагы мындай, туугандар, эми мен сиздерге ачыгын айтып коеюн. Анан көп эле баягы китеп чыгарып атам, мынчадан кийин чыгарам десем, баардыгы тең ой алабыз деп, анан жазылгыла десем 2 ай мурун жазылып, 200 киши жазылып, анан кийин китеп чыккандан кийин тиги 10 киши алдыбы, 20 киши алдыбы ошол жазылгандарданчы. Анан жөн эле көңүл үчүн эле ушинтип жазылып койгондор болот да. Эгер андай боло турган болсо, мен Кыргызстанга жибербей деле бул жактагы Walmart дегендер бар, башка чоң маркеттер бар, маркеттерге эле коюп коем менчи. Ошончо убара болуп силерге жол араскы кетирип тигинти отурбай элечи. Ошон үчүн ошо желанияңарды дагы жазсаңыздар. Эми баасын деп сурашыңыздар мүмкүн, бирок баасын мен точно айта албайм. Где-то 1,5 килограммдын тегерегинде 1 айлык доза болот экен.
аны сразу эле алып туруп эле жана сашени кайчы менен кесип туруп эле стаканга түшүрүп туруп эле анан үстүнө сууңарды куюп туруп эле таза суу куюп туруп эле аралаштырып ичип коесуздар. Бул эми берки көк шире кам сүттүккө караганда андан да күчтүүрөөк болот дегеним, тамыры да кошулуп атат. Тамырынын ичинде железо, калий, кальций, магний деген жанагы минералдар көп болгон сайын бул баары күчтүү болот. Айтайын дегеним токотер жери мага результат керек болуп атат туугандар. Просто бул өзүңүздөргө жардам берген болосуздар да. Тезирээк мен бияктан лицензия алып, нормальный кылып чыгарып, сиздерге предлагать этиш үчүн мага ушул жанагы результаттар көбүрөөк болсо жакшы болгон турат. Анан туугандар, бул результаттарды эмнеге койгондон тартынасыздар, түшүнбөйм да менчи. Бирөөгө жардам берип койсоңуздар болбойбу? Бул соопчулук иш го. Ой, мындай акыретиңерди ойлоп, бир соопчулук иш кылып коеюн дебейсиздерби? Эми иштиңиз, 4 ай иштиңиз, аябай жакшы болдуңуз. Мисалы, ичиңиз ооруйт эле, ичиңиз постоянно өтөт эле. 4 ай ичсеңиз уже жок болуп кетти, аябай сонун болуп калдыңыз. Эми ич өткөндөрдөн дагы Кыргызстанда 500 киши бар деп коелу, мисалы. Ошолор көрүп, ушундай ичет экен деп силер менен байланышкандар, байланышпасаңар байланышпай кое бергиле. Ошондо силердикине окшоштуруп ичип, анан ошолор айыгып кетсе, кандай соопчулук иш кылып атасыздар? Ошолорду мындай эстеп койбойсуздар, ушу бирөөгө жардам берип коеюн депчи. Личкага канчасы кайрылат, канчасы жазат. Үй бүлөсү менен ичип аткандар бар, кабар жеткендер, жакшы результат алып аткандарды биринен бири көрүп ичип аткандар көп. Результат алып аткандар дагы аябай көп, бирок жазбайт. Мени менен байланышка чыккандын баары айтат, аябай жакшы результат алдык, рахмат, бу алкышын айтат. Жазып койбойсуз, бу элдерди окусун, тигиндей мындайсың, жазайын, ошону жазайын дедим эле деп коет дагы, жазбайт, ошончо эле калып кете берет. Анан мен аркасынан түшүп жазгыла деп айта албайт экенмин да. Ушуну угуп калсаңыз жөн эле эстеп туруп эле эртең жазайын, бүгүн жазайын дебей эле жазып коюңузчу ушул. Мен личкама жазыңыз эгер тартынып атсаңыз, болбосо элге ачык эле жазыңыздарчы ушунучу. Анан экинчи маселе ошо китеп туурасында болуп атат да. Туугандар, мен китепти чыгарып сатып аткандан бери көрүп атасыздар, суроо жоопто суроолор аябай азайып калды. Анткени себеби ошол жерден таап, көп суроолорун ошол жерден көрүп, анан суроо бербей калышты да. Болбосо видеолордон бир видеону көрөт, бир видеодо бир эле маселе көтөрүлгөн, аны көрөт да анан ойлонот, анан кандай кылыш керек, канчадан ичиш керек муну дейт, анан эртең дагы бир суроо берет. Ошентип кете берет эле да. Ал эми мынау жерде китеп туурасында бир экөө жазды. Максуда деген эжекебиз жаздым. Рахмат, чоң рахмат аябай. Сонун кылып жазып коюптур, эми ошол жерде баардыгы бар, көргүлө, окугулачы депчи. Мен айтайын дегеним, туугандар, китеп туурасында деле жазып койсоңуздар, жаман болсо жаман деп эле жазгыла. Ой, мындай китептин кереги жок мага деп эле жазып кое бергиле. Мен капа болбойм. Болбосо ушул жазып койсоңуздар, бирин бири окусун. Көп эле бул видеону каяктан табабыз, бул эмне деген буудай, бул тигиндей мындай деп эле жазып атышат да. Бирок туугандар, китеп жөнүндө кабары жоктор да көп болуп атат да. А мен китеп менен жеткирем деп атам. Баардык кыргыз элине китеп менен жеткирем. Видео менен 4 жылдын ичинде 4000 киши топтодум. Болор болбос бир күлкүлүүрөөк бир нерсени коюп койсоң, анан подписываться этип ал жерге тиги 100 000, 200 000 болуп кетет. Бир видео коюп койсоң 300 000, 500 000 просмотр болуп кетет. Анан бул ден соолук туурасында ушу реальный жардам берип, реальный айыгып аткандар туурасында ушу адамдарга жеткире албасам кандай болот, туугандар? Ошон үчүн мен ушул китеп аркылуу баардык Кыргызстандын баардык булуң бурчуна жеткирем деп видеолордун көбүн токтотуп койгом. Билесиздер, бул туурасында мен атайын видеону уюштуруп жазгам. Китеп алгыла, туугандар. Ал ойлобоңуздар, ушу тиги Камчыбек агайыбыз ушу китеп менен байый турган болуп калыптыр депчи. Ой, китепте эчтеке деле калбайт. Болгону 1000 сом эме кылып атасыңар, анын жарымы тиги типографиядан чыкканга кетет, анан жарымына көрүп атасыздар, бейбечаралар канчасы жазып атышат, баардыгына бекер эле жөнөтүп берип атабыз. Бекер эле ошол жанагы силерден кала турган кичине тыйындын эсебиненчи. Мен аны байыйын деп аткан жок. Менга максатым кыргыз элине, Кыргызстанга жеткириш ушул маселеничи. Бул реальный жардам берип аткан нерсе, миңдеген кишилер айыгып атат, миңдеген кишилерге пайдасы тийип атат. Туугандар, эгерде ушу зыян алгандар болсо жазыңыздарчы. Ушуну отдельный же эме ачып берейинби? Группа ачып берейинби, ушу зыян алгандардын группасы депчи. Жазгылачы тартынбай. Эгер зыян алса 4 ай иштиңиз, эчтеке жок, результат жок. Жазгылачы, ушу результат жок, мындай андай болду депчи. Сиздерден жардам
жеткиргенге аракет кылгыла, тууган уруктарга айткыла, тили теңдештөргө айткыла, көбөйсүн. Кээ бирөөлөр ойлойт экен, ошо подписчик топтоп алып бул акча алып анан ушундай ютубтан мынтип атат, антип атат депчи. Ютуб Кыргызстандын подписчиктерине, Кыргызстандын просмотруна 50 тыйын төлөп берилбейт. Мен 4 жыл болсо ушул каналдарды ачканыма 4 жылдан бери 50 цент алган жокмун. $1 эмес, 50 цент алган жокмун. Жөн эле мен сиздерге жөн эле колуман келген жардамды берип атам. Бербейт, YouTube эчтеке төлөп бербейт, туугандар. Анан китеп жөнүндө сөз болуп атты эле. Китеп жомок китеп эмес, ал реальный силерге жардам бере турган китеп. Анан 1000 сом, мен 1000 сом билбейм, мен 1000 сом бир семья тиги азыр лагманканага кирсеңер 1000 сомдон көбүрөөк расход кылып кетесиңер. Бирок муну алып кое турган болчу болсоңор кандай пайдасы тиет, туугандар. Ошону ойлонуңуздарчы. Ушул маселелерге токтолоюн дедим. Шуну көңүлгө алып бир жардам берип койсоңуздар, туугандар. Ошо китеп боюнча дагы, анан могу результаттар боюнча дагы жазыңыздарчы. Сиздерден суранычы. Тынч болуңуздар, оорубаңыздар, аман болуңуздар.